Assalamu алейкум туғандар, қандайсыздар? Қадамжай медиа қатталсаңыздар YouTube каналда әрдайым сіздерге жақсы жаңалықтар шығып тұрады. Тезекті дөйлеп алдым деймін да. Аппақ тапочкаларым да еме болып қараңыздар. Қадамжай районы Оразбеков айлаймағы Қоштөбенің үстіде бар, стадионның үстіде 15 сотик теп-тегіс жер сатылады екен туғандар. Қызыл кітебі бар, документтері бар, 70 түп көчөттері бар, крипсон менен бойка алмач. Өте соның болып жетішкенші. Бұл жер қайсы жер десеңіздер, ол жақтан келесіздер мына. Ашына түкет көрдіңіздер, асфальт жол жап жақын. Теп-тегіс ошо жерден түз келіп эле бираз эле бир. Алло дегечеңиздер эле болбой. Мынакка келесіздер мына. 4 жакка кеткен бурун, өткөндө да мынакка чыгып кеткен жолдон жер таткан элем. Азыр бул жакка бурулуп өтөсүздөр. Жер ушул жерде тугандар. Мынакей сол жактан келет. Кыска жарнамаңыздан сіздерге видеоны улантабыз, Достор, biz Кадамжай району Баяман базарынын мынакей тушунда бытовой техника дүкөнү ачылган. Ушул жерде сонун жаңылык бар. Жүрүңүздөр азыр мен силерге айтам ичинде бардыгын. Караңыздар туугандар, сиздер азыр бардык магазиндерге кирип туруп, каалаган нерсеңиздерди каалаган жерден алып алышыңыздар мүмкүн. Бирок азыркы биз сунуштагандай сунуштар көп дүкөндөрдө жок. Анткени бизде сиздерге өзгөчө мындай сунуштарды, белектерди даярдап койдук. 5000 сомдук соода кылган 15 адам чогулса, 15 адамдын ичиге биз ушундай билеттерди беребиз дагы. Ошонун ичинде сиздер сонун белектерди утуп алышыңыздар мүмкүн. Ошондой эле 10 000 сомдон ашык соода кылган адамдар ушул жерде холодильник алабы, мында пылесостор алабы, телевизорлор алабы, аларга дагы өзгөчө бир сонун кымбатыраак белектерибиз сиздерди күтүп турат. Ошондуктан ушул дүкөнгө келиңиздер, биздин баракчага катталыңыздар, эми күнүгө күзөтүп туруңуздарчы. Күнүгө, күн сайын биз жаңылыктарды чыгарып турабызчы. Барыңыздарды ушул жерге чакырабыз, күтөбүз. Бекер сонун белектер сиздерди күтүп турат. Видеонун башында эле сиздерге айтып түшүндүрүп кетейин. Бул кымбат экен, арзан экен деген менен унутпаңыздар. Азыр акчанын деле анча күчү кетип калды го. Ошого азыр баасын айтышка азыр шашпай туруңуздар. Баасынан мурда мен жерди жакшы жактарын көргөзүп, сиздерди кичине нервиңиздерди успокоить этип туруп, андан кийин сүйлөйүн сиздерге. Мынакей. Ушул жерден граница башталат, караңыздар. Мына зым. Ушул зымдан нар жактан өздөргө дуал көрүнбөй 15 сотик жер. 15 сотик жерде жаман катта көрүнөт экен, ака. Чоң көрүнөт экен. Нар жакта дуал көрүнүп. Только чөп бул жер, а? Жалаң чөп мынакей. Болуңузга жакшы баасын келип, тезирээк алгандар болсо, мына чөбү менен сиздерге кошуп беретчи. Чөбүн оруп аласыздар, өзүңүздөр. Чөптү чогултуңуздар. Быйыл жамырлуу жыл болуп, чөптөр жакшы өсүп жатат. Нар жагынан бүткөн жерин көргөзөм сиздерге. 70 түп көчөт мына. Крипсон менен бойка. Алмалар дагы жакшы жетилип калган. Ушул салкын жерде, ушундай бир салкын жерде, бир окунада бир жер болсо деп негизи жер сурагандар аябай көп болду. Мына жер сиздерге. Эми тууру арзаныраак жер десеңиздер, арзаныраак жер мына окшогон жерлер да. Мына баягы чеке чүкөдөгү баягы пайдын жанындагы таштак какыр таштар бар жерлерде мына арзан 700 000 500 000 жерлер таба беребиз. Бул жерге бар жашагыңыздар кебейт да. Ошон үчүн бул жагы өтө жакшы жетилген, караңыздар. Бул жерим ушул жерден бүтөт мына. Дуалды көрдүңүздөрбү мына? Көчөт өйүндө сиздерге жакындатып. Ошо дуал бүткөн жерден түз бул жака карап кетет мына. Кулпунайларды бастырып туруп бул жака караңыздар. Мына жер 15 сотик. Толук 15 сотик чыгат. Документте да 15 та ушул, а? 15 сотик жер. Астыда номер калтырдым. Дареге Кадамжай району Окуна айылы бар. Окунаны жакшы билесиздер да, ошол Окунанын Коштөбө бар стадиончу. Жолдун боюда, ошол стадиондун үстүдө. Өткөн эле жолдун боюда көргөзгөн повороттон аз гана бурулуп кирсеңиздер эле ошол жерде табасыздар. Мына номерлерге чалып алып коюңуздар. Достор, биз Кызылкия шаарына келдик. 1 жыл мурун дагы ушул жерде устакелердин ишини реклама кылып тарткан элек. Бул аябай сиздерге пайдалуу. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Арген мырза азыр өзүнүн иши жөнүндө түшүндүрүп кетет. Жүрүңүздөр анда, кеттик Арген. Убакыт кетирбей көргөзөлү. Кандай иштер жакшыбы? Жакшы болуп атат секин. Бул үй чоң үй экен, кирпич менен түшкөн. Мына көргөзүп койсоңуздар болот. Мына былтырда көргөзгөнбүз. Аслан деген неме? Смесмен чыклоз. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум деп мына сакелерибиз
İşte burada karağızlar. Mana karağızlar. Hep tegiz. Hep düz buna. Uşul uyu kança bölmeli hazır? Aslan Mırza? 5 bölmeli. Beş Zal menen bölmeli 6. Zal menen 6. Ооба. Kança vaqtda büttüңүздөр эми bunu? Бонун баштаганыбызга 2 күн болуп калды. 2 күндө, а? Ооба. 2 күндө 5 бөлмөлү мына достор. Арга Мырза, сапаттуулугу кандай эми бул жөнүндө? Сапаттуулугу жакшы. Жакшыбы? Ооба, көп ушун менен кылдырып атышат. Түшүп кетпейт. Жок, түшүп кетпейт бул. Бир катыгандан кийин жакшы кармайт. Улай менен кирпичке дагы урса болобу буну? Ооба, бул ичке болот. Болот, а? Бардык нерсе темирден. Канча эми бул? Акчасы кандай болуп атат эми? Канчадан? Акчасы 630дан башталат. Метр квадраты. Метр квадраты. Бардыгы өзүбүздө. Өзгөндөн келген акелерибиз Баткенди манакей мына үйлөрүнү заманбап кылып, баттан ышыбап берип иштеп жүрүшөт. Бизге чалыңыздар, бизге кайрылыңыздар, сиздер үчүн өзгөндүк акелерибиз кызматта. Өзгөндүк акелер лайк басып коюңуздар ушул видеого.